Премьер-министр балыкчы Корумду автожолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов бүгүнкү күндө жалпы 104 километр жолдун 43 чакырымына асфальттын алдыңкы катмары, 35 чакырымына үстүңкү катмары төшөлгөндүгүн билдирди. Өкмөт башчы жайкы туристтик мезгил учурунда эс алуучуларга ыңгайсыздыктарды жаратпагандай курулуш иштерин деталдык графигин иштеп чыгууну тапшырды. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Бактыбек Абдиев ведомство тарабынан белгиленген регионду ичүүчү сууну камсыздоо жана суу берүүнү өнүктүрүү боюнча схема иштелип чыкканын маалымдады. Сапар Исаков өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаевке регионду айыл жергесиндеги таштанды топтолгон жерлерин корууну өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Премьер-министр Ысык Көл районундагы пансионаттардын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Облустун ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев региондун ички курорттук жолдорунун көп бөлүгү реконструкцияга муктаж деп билдирди. Сапар Исаков тийиштүү түзүмдөр тарабынан инфраструктураны, ички жолдорду, ошондой эле региондогу пансионаттардын тегерегиндеги жарыктандыруу тутумун жакшыртууга өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты. Өкмөт башчы белгилегендей, чет элдик туристтер арасындагы жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык алардын көпчүлүгү пансионаттарга бара жаткан кирме жолдордун абалына канааттанышпайт. Премьер-министр ведомство аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча Бишкек шаардык жептеги штаттан тышкаркы абалга жоопкерлерди аныктады. Мен комиссиянын корутундусу менен таанышууда Бишкек жебиндеги орун алган абалга ишке болгон шалаакылык мамиле себеп болгон деген пикирге келдим. Анын натыйжасында кышкысын шаар толугу менен жылуулуксуз калды. Бул кечирилгис нерсе, деди Сапар Исаков. Андан тышкары жылуулук менен камсыздоо тутумунун ишинин туруктуулугун жогорулатуу жана келечекте мындай абалдын жаралышына жол бербөө, энергетика жаатындагы мыйзам базасын өнүктүрүү, республиканын отун энергетикалык комплекс ишканаларынын жабдууларынын күз-кыш мезгилин өтүүгө даярдыгын жана башка иш-чараларды көзөмөлдөө боюнча ишти күчтөндүрүүнү тапшырды. Внимательно ознакомился с заключением Межведкомиссии по выявлению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкек. Это халатность заставила наших горожан мерзнуть в зимнее время. Все эти дни я ждал также заключения временной депутатской комиссии. Калиев Айбек Рыспекович должен быть освобожден от занимаемой должности. Ринат Темирбекович, я прошу вас в установленном законодательном порядке предпринимать соответствующие меры для того, чтобы освободить Айбека Рыспековича от занимаемой должности. Естественно, генерального директора электрических станций также прошу в установленном порядке освободить от занимаемой должности энергохолдинг. Прошу предпринять эти действия в самое ближайшее время. Освобождение Калиева, я считаю, связано с тем, в первую очередь, что после случившегося на ТЭЦ энергохолдинг не предпринял даже действий по объяснению причин, по объяснению ситуации, которая там образовалась. Даже не могли нормально ответить на вопросы по тем же плоскогубцам. Улан Дулаевич, я вам объявляю строгий выговор. И всем остальным, кто имел к этому отношение, соответственно, указано в заключении Межведкомиссии. Но также считаю необходимым еще раз внимательно посмотреть по рядовым сотрудникам. Причем тут рядовые сотрудники? Они исполняют поручения руководства, руководящего состава ТЭЦ. Премьер-министр Кыргызстан жана Өзбекстандын чегара ведомство башчыларынын жолугушуунун жыйынтыктары тууралуу маалымат алды. Мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев маалымдагандай, эки өлкөнүн чегара делегациясы, мамлекеттик администрация башчылары жана чегарага жакын жайгашкан укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен биргеликте Мамай жергесинде чатак орун алган жерге барышты. Биргелешкен мамлекеттик чегара тилкесиндеги пайда болгон көйгөйлүү маселелерди коңшулук жана достук мамиледе кароо жөнүндө макулдашууга жетишилди. Жолугушуунун жүрүшүндө ведомство жетекчилери жеке курам алдында аскер кызматкерлеринин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туулган эки өлкө мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары тараптардын тынч жарандарына карата ок атуучу куралдарды пайдаланууга кескин тыюу салуу боюнча конкреттүү милдеттерди койду. Премьер-министр ИЭКУ улуттук азчылыктар иши боюнча жогорку комиссары Ламберто Заньер менен кызматташтык маселелерин талкуулады. Сапар Исаков улуттар аралык түшүнүшүү өлкөнүн өнүгүүсүндөгү негизги шарттардын бири болуп саналаарын белгиледи.
Ламберто Заньер маалымдагандай, өлкөнүн министрлик жана ведомстволору менен биргеликте укук коргоо тутумун түзүү жана өркүндөтүү маселеси боюнча активдүү иш жүргүзүп жатат. Ламберто Заньер кошумчалагандай, эки улуттук азчылыкты мындан ары карай интеграциялоо боюнча сунуштамаларды иштеп чыкты. Анда мамлекеттик тилди билүү маанилүү фактор катары каралат. Премьер-министр Сапар Исаков ИКАО эл аралык жарандык авиация уюмунун аймактык эксперти Аркадий Меркулов менен жолугушту. Өкмөт башчы белгилегендей, бүгүнкү күндө аталган тармакты өркүндөтүү боюнча активдүү чаралар кабыл алынууда. Буга байланыштуу Сапар Исаков ИКАО менен авиациялык тармак кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана жалпы тармактык өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашуу боюнча кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктарлыгын билдирди. Премьер-министр таза коом долбоорун ишке ашыруунун аралык жыйынтыгын чыгарды. Өкмөт башчы аталган долбоор башка багыттардан айырмаланып, көптөгөн ресурстарды талап кылган жогорку технологиялык программа болуп саналары. Анткени анын ийгилиги заманбап технологияларды, акылдуу чечимдерди, ошондой эле башкаруу жана маалыматтык технологиялар жаатындагы таланттуу адистерди тартуудан көз каранды экендигин баса белгиледи. Давайте представим людей, которые живут, например, не в столице, а в отдаленных селах нашей страны. Да, наша страна придает очень большое значение образованию, и мы из бюджета выделяем 25% доходной части бюджета. Но, конечно, через новые технологии мы с вами должны дать шанс каждому молодому человеку, который живет в этом селе, в этой горной местности, в отдаленной местности, чтобы он получал образование через интерактивное общение, через вот эти современные технологии, чтобы он мог обучаться и получать какие-то дополнительные знания, обучать языки. Именно поэтому мы попросили Всемирный банк выделить нам $50 миллионов для того, чтобы мы могли довести интернет до каждого села. Это очень важно, чтобы дать шанс каждому гражданину Кыргызстана получать образование. Обеспечение безопасности наших граждан через реализацию проекта «Безопасный город», «Умный город» – это тоже немаловажно. Я помню, и мы все с вами помним, как маршрутка недавно в городе Бишкек наехала на маму с ребенком. Ребенок остался без одной ноги, младенец, а мама умерла. Это очень большая трагедия. Это может случиться с каждым из нас. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, реализовать этот проект «Умный город». Для нас это принципиально важно, архиважно. Также я хотел бы отметить, что качественное государственное управление невозможно без электронного правительства. Это очень важно. Мы сегодня правительство, строим электронное правительство. И, как я сказал, в 2019 году в Кыргызстане должно заработать электронное правительство. Каждый министр не должен ходить с талмудом папок и бумаг. Мы должны забыть, что такое бумаги. Мы должны переходить к электронным носителям и ставить резолюции путем электронной подписи. Уже практически не будет коррупции в государственных органах. Түндүк является платформой всего того, что мы делаем. Түндүк позволяет нашим гражданам, каждому из нас, избавиться от многих справок. Премьер-министр белгилегендей, таза коом долбоорун ишке ашыруу менен мамлекеттик аппарат дагы натыйжасыз атка минерлерден арыла алат. Премьер-министр Беловодск айылындагы 1-май орто мектебинин авариялык имаратынын абалы менен таанышты. Аталган мектеп 1930-жылы курулган. Бүгүнкү күндө анда 1350дөн ашуун окуучу билим алат. 2012-жылы техникалык иликтөө өткөрүлүп, натыйжада мектеп авариялык абалда деп танылган. Окуу жайдын имаратын иликтеп чыккан жумушчу топ мектеп имаратын пайдаланууну токтотуу тууралуу чечим кабыл алынган. Учурда окуучулар билимин улантуусу үчүн мектептин техникалык жактан коопсуз корпустарына көчүрүлгөн. Премьер-министр белгиленгендей, аталган имаратта окуу иштерин улантуу окуучулардын жана мугалимдердин өмүрүнө коопсуздук туулат. Өкмөт башчы балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн тийиштүү шарттарды түзүү зарылдыгын баса белгиледи. Жана финансы министрлигине 700 эле окуучулук орунга эсептелген мектептин курулушун толугу менен жыйынтыктоо үчүн каржылоо булактарын аныктоону тапшырды.
Премьер-министр өлкөдөгү пайдаланууга берилип жаткан билим берүү мекемелеринин сапатына байланыштуу маселе боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда Сапар Исаков жалданма компанияларды тандоодо ишенимдүү жана финансылык жактан туруктуу курулуш компанияларына көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Объектилердин курулушу толук көлөмдө аткарылып, негизгиси курулган мектептердин сапатына басым жасоо зарыл. Мында заманбап технологиялардын жана сапаттуу материалдардын пайдаланышына көңүл буруу керек. Бардык курулган мектептерди текшерип чыгып, табылган кемчиликтерди ыкчам тартипте жоюу зарыл, деди Сапар Исаков. Ошондой эле өкмөт башчы социалдык объектилер имаратынын камсыздоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Белгилей кетсек, 2012 жылдан 2017 жылга чейин өлкө боюнча жалпы суммасы 10,7 миллиард сомдук 243 мектеп курулуп пайдаланууга берилген. Премьер-министр Бишкек жана Жалал Абад шаарларынын базарларындагы өрт кесепетинен жабыркаган ишкерлерди колдоо боюнча чараларды кабыл алууну тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өкмөт башчыга 12-синен 13 апрелге караган түнү эки рыноктун аймагында өрт кырсыгы катталгандыгын маалымдады. Ош базары соода рынок комплексине түнкү саат 3-төн 50-дө чакыруу түшкөн. Таңкы саат 7-ден 40 мүнөт өткөндө өрт өчүрүлгөн. Жабыркагандар жок. Ал эми Жалал Абад шаарынын Борбордук рыногундагы өрт түнкү саат 1:57-де башталып, 1344 чарчы метр аянт өрткө чалынган. Өрт таңкы саат 6:27-де толугу менен өчүрүлгөн. Жабыркагандар жок, деп билдирди министр. Учурда өрт чыгуу фактылары боюнча кылмыш иштери козголду. Маалыматты угууда премьер-министр өрт кесепетинен жабыркаган ишкерлерди колдоо боюнча бардык чараларды кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүндө берүүсү. Биз бүгүнкү чыгарылышта 3-чү көчмөндөр оюндарына болгон даярдыктар тууралуу маек курабыз. Эске салсак, иш-чара быйыл Ысык көл жээгинде күзүндө өтөт. Ага кандай камылгалар жүрүп жатат? Бизге көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча катчылыгынын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова айтып берет. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Көчмөндөр оюндарын Кыргызстан 3-чү ирет өткөрүп жатат. Бизде кандайдыр бир тажрыйба базасы дагы топтолгон. Быйылкы ирет ушул көрүүчүлөрдү кандай жаңылыктар менен таң калтыра аласыңар? Рахмат. Биз негизинен 3-чү көчмөндөр оюнун жогорку деңгээлде абдан жакшы өткөрөлүү деген максат коюлган биздин алдыбызда. Анан 3-чү көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө бизде 3-чү багыт дагы кошулду. Бул илим жана билим багыты. Анткени буга чейин этноспорт жана этномаданият болуп эки жолу өткөрүлгөндө, эки көчмөндөр оюну өткөрүлгөндө, 3-чүсүндө биз илим жана билим маданияттын кошкон себеби анткени бул көчмөндөрдүн тарыхын, алардын салтын изилдеп чыгып, аны дагы коштук. Анан эпостардын айтышуусу деген дагы бир жаңы тармактарды коштук да быйыл. Анан кийин спорт тармагында дагы өзгөчөлүктөр бар. Анткени мурунку оюндарда расмий түрдө 23 спорт оюну болсо, быйыл расмий түрдө 37 спорт оюну жарыяланып, жобо иштетилип чыгып, спорт агентствосы менен биргеликте. Анан азыр Тышкы иштер министрлиги аркылуу 103 мамлекетке расмий чакыруу барактары спорт тармагынан дагы жана маданият тармагынан дагы ушу азыр биз жөнөттүк да. Бул ирет ушул 3-чү көчмөндөр оюндарында спорттун түрлөрү көбөйдү деп, бул башка өлкөлөр дагы өздөрүнүн маданиятындагы улуттук спортторун сунуштаганын эсебиненби? Быйыл болсо салбурун расмий түрдө ошо 37 оюндардын катарына кирди. 11 катар башка күрөштөрдүн оюндары болот. Анан ат чабыштарында түрлөрү болот, мисалы. Андан кийин мисалы айтканда АКШ азыр өздөрүнүн командасын атайын даярдап, көк бөрүнү биз уталы же ошо ойнойлуу, жакшы жеңгелде биз ойнойлуу деп жана Манастан чубак кембекен деп алар дагы машыгып жаткан учуру да азыр. Ошол көк бөрүдө канча өлкөлөр катышмай болду, маалымат бар? Ал расмий тизмени биз спорт агентствосунан алабыз, дагы жакын арада жарыялайбыз кайсы мамлекеттер расмий түрдө өзүн бергенин.
Демек ошол АКШ, Европа өлкөлөрүнөн дагы кызыккандар бар экен. Эми Европа, Турция мамлекеттери кызыгат чынында, бирок деген биздин мисалы кыргызстандык жарандардай же казакстандык жарандардай ошол деңгээлде ойнай алабы, утулуп калбайбы, өзүбүз уят болуп калбайбызбы деген гана мисалы коркунучтар бар. Мисалы Франциядагы хорсбол оюну дагы абдан белгилүү. Алар дагы биздин оюндарга карата мындай катары ойноп кетсе болот негизинен техникалык жактан, бул мүмкүн да, бирок деген утулуп калбайбызбы деген гана мындай кичине коркунуч бар ал жакта. Анан расмий түрдө азыр береби, кандай дагы алдыда ал жаңылыктар. Чоң рахмат. Азыр кандай маселелер чечилүүдө? Ошол эле чет өлкөлүк конокторду чакыруу боюнча, жарнак маселе боюнча да, мисалы океандын ар жагындагы чет өлкөлүк жаран ушул Кыргызстанда ысык көл жээгинде ушундай иш-чара өтө турганына кандай кабар алат да? Кабары барбы деги эле? Негизинен бул тарапта дагы бизде иш-чаралар өтүп жатат. Анан кийин мисалы деген чет элдик жарандар кандай маалыматты кайсы түрдө алат дегенде, бул жакта биз Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте активдүү иштеп жатабыз. Мисалы биздин элчиликтер, Кыргызстандык элчиликтер башка мамлекеттерде ошол көчмөндөр оюну боюнча толук, мисалы бир көчмөндөр оюну боюнча бир күн өткөрүшөт. Алда маалымат берип, мурунку экинчи, биринчи оюндарда болгон оюндардын видео сюжеттери бар, абдан жакшы. Ошолорду көргөзөт. Биздин быйылкы программаларыбызды, презентацияларыбызды жөнөткөнбүз. Аларды дагы көргөзүп, ошо атайын ошо биздин көчмөндөр оюну боюнча бул эмне, алардын концепциясы кандай деген маалыматтарды берет да. Андан башка дагы ошол чет элдик биздин массалык маалымат каражаттары аркылуу биз дагы өзүбүзчө биякта иш-чараларды өткөрүп жатабыз деп атпайбызбы? Ошондо биз дагы видеолорду берип, биздин видео презентацияларды берип, ушул көчмөндөр оюнунун негизинен концепциясы эмнеде, кайсы тарапта иштейт деген сыяктуу маалыматтарды берип жатабыз да. Анан майда дагы социалдык ролик даяр болот. Жана коммерциялык промо роликтер болсо жайдан баштап даяр болушат да. Ошону биз жана чет элдеги белгилүү каналдарда көргөзөбүз. Түшүнүктүү. Экинчи дүйнөлүк оюндарында мындай аябай кызыктуу бир номерлер көрсөтүлдү. Ошол 1000 комузчу Камбаркандын ойногону быйыл кандай ушундай сюрприздер бар да? Негизинен абдан чоң көңүл буруу бул деген ачылыш жана жабылыш аземинде болуп саналат да. Анда бир нече топ адамдар, мындай белгилүү профессионалдуу режиссерлор иштеп жатышат. Анан кийин анын маалыматын азыр берип койсом, анда кичине туура эмес болуп калат. Бирок деген кызыктыра турган нерселер көп эле болот, жетиштүү болот да. Анан бизде Кыргызстаныбыз негизинен таланттуу адамдарга бай. Ошо таланттуу адамдарыбызды ушу 3-чү көчмөндөр оюнда көргөзө алабыз деп толук айта алам да. Өткөн көчмөндөр оюндарынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, ошол Кырчын жайлоосунда этно шаарча аябай көп туристтерди, өзүбүздүн да жарандарыбызды кызыктырган аябай көп адамдар келгендиктен ошол жол тыгындары маселеси пайда болду эле. Негизи эле бул жолу ошол маселелер кандай чечилет? Инфраструктура маселеси, машиналарды коюу, паркинг, электрозымдар, ошондой эле дагы бир маанилүү ошол маселе даараткана. Тыгындар болбош үчүн дагы мисалы автобустарды жүргүзөбүз, жана автоунааларды кичине кыскарталы деген дагы бир ойлор бар. Анткени жана автобустарды элдерди ташыганга жетиштүү болот деп. Андан тышкары жана транспорт министрлиги менен биргеликте жолдорду кеңейтүү маселеси дагы ал каралган. Азыр ал расмий түрдө иштей ошол тармакта иштеп жатабыз да. Анткени бир машина токтолуп калса, экинчи жолдон өтпөй калбас болбосун, жана аварийный выходтар дагы болсун деп ал расмий түрдө коюлган, ал биздин алдыбызда ал суроо бар. Чет элден келген конокторду көбүнчөсү ошол Кырчын жайлоосу кызыктырат. Анан кийин Кырчындын дагы өзүнүн ачылыш аземи дагы жогорку деңгээлде өтөт негизинен. Аны дагы биз пландаштырып жатабыз. Режиссер расмий түрдө ошо Алтынбек Аскарович дайындалган
Анан инфраструктура биз мен алдыда айтып кеткендей, мисалы ушу 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча атайын өкмөттө уюштуруучу топ дайындалган. Анан коопсуздук маселеси эң негизги болгондуктан алар менен дагы активдүү, алар да өздөрүнүн мисалы мурунку болгон суроолор бар, кээ ошолорду быйыл мондай чечели деп өздөрүнүн сунуштарын киргизип, ошол тармакта дагы иштеп жатабыз. Сизге убактыңызды бөлүп, бизге маек куруп кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизде конокто 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу жана өткөрүү боюнча катчылыгынын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова иш-чарага болгон даярдыктар тууралуу айтып берди. Маектешкен мен Жеңишгүл Шабданбекова. Саламатта калыңыздар.